аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Котбек алып баруудамын. Биз бүгүн китеп окуу маданиятын жайылтуу туурасында сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студияга Агартуу академиясынын жетекчиси, мугалим Айжол Үсөнкан уулун жана бир адамдан бир китеп долбоорунун ыктыярчысы, китеп талкууну уюштуруучулардын бири Бекбосун Марат уулун чакырганбыз. Урматтуу көрөрман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу көрүп жаткан болсоңуз, түз эфирдин алдына сурооңузду же ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө сиздин пикирге сөзсүз кезек беребиз. Кутман күнүңүздөр менен студияга кош келиңиздер. Китеп окуу маданиятынын калыптанышына, деги эле бул багытта маданий иш-чаралардын өтүүсүнө, жаштарды китеп окууга үндөп, бир адамдан бир китеп долбоору бир топ иштерди аткарып келатат. Анан учурда долбоор кандай иштерди алып барып жатат, максаттарына кантип жетип жатат деп берсеңиз. Саламатсыздарбы баарыңыздарга. Негизи бир адамдан бир китеп долбоору ошол 2019-жылдан бери иштеп келет. Негизи анан долбоор өзү 2019-жылы түзүлүп, негизги миссиясы катары ошол Кыргызстанды дүйнөдөгү эң китепкөй өлкөгө айландыруу деген максат коюшкан да. Анан ошонун негизинде азыр ар кандай максаттуу иштерди алып барып келет. Мисалы, биринчи этаптын негизинде ошо китепканаларды ачуу, жаңыртуу, китеп жеткирүү, китеп окутуу болсо, эми уже китептерди, кандай китептерди окуйбуз, кандай китептерди талкуулайбыз деген ушул багыттарда аналитикалык же болбосо критикалык ой менен окуунун үстүндө иштеп атабыз да. Азыркы тапта мисалы бизде өзгөчө иш-чараларда мисалы китеп талкуу деген жума сайын иш-чара өтүп келет. Бул биз айтабыз го, китепти окугандан кийин бирөөгө айтып берсең же болбосо жазсаң, бул сенин мээңде жакшы сакталып калат деген ойдочу. Анан ушул сөздү биз жакшы карманып, ойду карманып, анан бизде көп күндөлүк жазышпайт, китептен алган маалымат жазышпайт. Бирөөгө айтып бергенди оңой көрөт. Эми бизде сүйлөп ата бабаларыбыздан бери калыптанган нерсе да. Анан ошол нерсени арттыруу үчүн китеп талкуу деп жума сайын бир китептин негизинде же болбосо бир котормочу менен же болбосо өзү жазуучу менен ушундай жолуктуруп келе атабыз. Анан буюрса бул иш-чара өзүнүн кандай десек максатына жетип келе атат десек болот да. Анан мындан сырткары да бизде китеп той деген иш-чарабыз да бар. Бул дагы чоң масштабтуу иш-чара. Буга 600-700 миңге чейин кишилер катышып келип атат. Жада калса бул чет мамлекетте да, Москвада дагы орун алды десек болот да. Анан биз бир гана Кыргызстан менен, Кыргызстанда эле китепкана ачуу менен эмес, чет жактагы мигранттарыбызга дагы иш алып барып келе атабыз да. Белгилей кетсек, бир адамдан бир китеп долбоорунун ошол 2020-жылдын январынан тартып, ошо Бабык Москва деп бир адамдан бир китеп долбоорунун өкүлчүлүгү катары Москвада иш алып барып келе жатат. Ал жакта дагы ошол китеп талкуу иш-чарасы өтөт. Анан жакында эле азыр айта кетсек, айымдар форуму, Кыргыз айымы деген форум уюштурганы жатышат да. Анан бул дагы алар үчүн чоң жетишкендик, миңдеген кишилерди чогултуп, ал жерде китеп окууну жайылтып атат десек болот да. Мигранттар окубайт деген нерсе эмес, алар да окуйт, алар дагы билимдүү жаштар деген сыяктуу нерсени далилдеп атышат десек болот. Бул бир гана мигрант эмес, негизи эле Кыргызстандагы жаштар окубайт, бул китеп окуу маданияты жоголуп баратат деген ойдун бузулушуна кайрадан ошо китепке үндөө иш-чаралары көп тартылды го. Анан бул бир тармактардын бири Агартуу академиясы ошо бир адамдан бир китеп долбоорунун кандайдыр бир тармагы катары кетти. Ал жерде эмнелер окутулат, кандай максатта ачылган? Бир адамдан бир китеп долбоору эми Бекбосын айткандай 2019-жылдан бери башталып, ийгилиги жакшы болду. Мындан да окумуш долбоорлор болгон да негизи, бирок ошол жараткан ийгилик берди. Коомчулук, кыргыз эли өзү илимге, билимге, жарыкка суусап турганда пайда болуп, ушул долбоордан ийгилик болду да. Анан биз жайылтуу иштерин кылдык, эми агартуу иштерин кылалы. Китепти жеткирдик көп эле региондорго. Китеп окуу башталды, бирок эми системалуу түрдө. Эми китеп окуп жакшы эле азык алып атабыз. Мындан ары эмне кылабыз деген суроого жооп берип, ошол бир адамдан бир китеп ар кандай тармакка бөлүндү да.
агартуу тармагына, саякат тармагына көп тармактар бар. Бир адамдан бирге бренд болуп өзүнүн логотиби менен брендтерди, продуктларды иштеп чыгып атат да. Анан Агартуу академиясы дагы ошол академиялар көп да, негизи Бишкекте, негизи Кыргызстандачы. Анан курстар академиясы деп ачтык Агартуу академияны. Анан атын койгонун себеби ошол Москвада Академия просвещения деген бар да. Ошол Кыргызстандан карасак ошондой Агартуу академиясы, Агартуу блогу жок экен. Ошол үчүн койдук. Агартуу академиясында азыр көп курстар болуп атат да, мисалы. Кандай курстар? Негизи коомчулукта көп курстар болуп атат го. Сүртү жең, тез окуй кал, мисалычы. Чындыгында ал курстар канчалык деңгээлде пайда берет, анан келечеги кандай деген суроо болот да. Биз ошон үчүн дайым адамга пайда бере турган реалдуу билимдерди окуталы деп чечтик. Тил курстар бар. Мисалы, англис тили курсу, азыр англис тили билимдүү адам десең, англис тилин билген адам деген сыяктуу бир ассоциация пайда болбоду. Англис тили курсу бар, орус тили курсу бар, түрк тили курсу бар. Азыр English Zone деп уксаңыздар керек. Жана англис тилдүүчү өйрөтүш, ошол сыяктуу Turkish Zone деп түрк тилдүүчү өйрөтүп атабыз. Разговорный клуб. Демек тилдерди окутасыздар. Тил курстары бар, анан кийин өнүгүү курстары бар. Өнүгүү дегенде айта кетейин, азыр жаңы ачып атабыз. Жаңыруу деген курсу. Жаңыруу курсу адам жашоосуна зарыл болгон тармактардын баарын камтыган курс да. Кайсы тармактар? Мисалы, ден соолук, сергек жашоо деген тармак бар. Ал жакта мисалы турак тамактан, физикалык абалың, энергия бар кетет. Андан тышкары психология бар. Аң сезим, өзүңдү таануу, түпкү сезим, жана сырткы чөйрө менен мамиле кылуу, мисалычы. Мисалы бала менен, аял заты менен, эркек менен дегендей. Андан тышкары каржы сабаттуулугу бар. Каржы сабаттуулугу десе эле айрым бизнес курстар азыр эмне кылып атышат? Азыр бизнес курстар сен жумушуңду ташта болду, бизнесмен болушуң керек депчи. Работа деген, раб деген сөздөн келет. Кулчулук аң сезимден чыгып бизнес кыл деп эле, анан баары тең бизнесмен болуп кетсе, өткөндө бир айтат, баары тең айтишник болуш керек депчи. Анткени айтиге канчалык жумушчу болгон сайын айтиге андан деле өйдө талап боло берет депчи. Айтиге жумуш орду түгөнбөйт депчи. Анан эми баары айтишник болуп кетсе, мисалы, биз 7 миллион болбодукпу? Кудайга шүгүр. Баары айтишник болуп кетип, анан ошол жер өрттөн кетсе, айтишниктерди ким уткарат дегендейчи, мисалы. Ошон үчүн ар бир тармактын, ар бир кесиптин өзүнүн адиси болгон жакшы деп, биз ошо каржы сабаттуулугунда балким сиз медициналык жактан адис болушуңуз мүмкүн, балким мугалим болушуңуз мүмкүн, бирок өзүңүздүн жумушуңузду жакшы кылып эле, бирок акчаны туура пайдалана алсаңыз, туура чогулта алсаңыз, туура корото алсаңыз, ошол сыяктуу темалар болот каржы сабаттуулугунда. Андан тышкары дагы жан дүйнө азыгы, мисалы дүйнө жана мен деген бар, ал жакта китеп окуу, бактылуу коом, коомчулук менен байланыш деген тармактар бар. Негизи эле ушундай чөйрөнүн бар болгону өзү балким буга кызыкпаган адамдарга деле шык берип, аны да үндөйт да. Азыр сиздердин ошо курстарга суроталап кандай болуп атат? Чындап эле жаштарда барбы кызыгуу? Кимдер келип атышат? Кандай жаштар келип атат дегендей? Жана эмчек болбосо, эме бала ыйлабаса эмчек кайда деп айтып коет го. Ошол сыяктуу эле мен айткандай эле билим алууга жана өнүгүүгө, ар тармакта өнүгүүгө азыр негизи эле коомчулуктун талабы аябай жогору да. Ошол үчүн талап жакшы болуп атат. Көбүнчө жаштарда кубандырат. Анткени жаштар биздин келечегибиз дей беребиз, бирок келечегибиз кандай болот да? Кандай жаштардын деп? Түнкү клубтарда убакыт өткөргөн, компьютердик клубтарда убакыт өткөргөн, ичкен, чеккен жаштардын келечеги болобу? Же балким билимдүү изденген, ар тарапта өнүккөн жаштардын келечеги болобу? Чоң суроо да. Чоң маселе. Ошол маселелерди, көйгөйлөрдү чечүү багытында да иш алып барабыз.
Сиз дагы жогоруда бул долбоордун биринчи этабында китептер менен камсыз кылуу деп, бул эң биринчи ошо Актаада китептер менен камсыз кылуу, ал жерде эски китептер бар болчу, азыркы заман талабына жараша китептер жок болчу, ошон үчүн окубай атышкан деп анан китептерди жайылтып болбоду. Канча китеп гана ачылды, канча китеп барды дагы, канча ачылган атат дегендей. Ооба, сиз айтып калдыңыз ошол эски китептер депчи. Негизи долбоордун ошол бир көйгөйдөн келип чыккан нерсе да бул делечи. Анан бунун жаралышы идеясы мындай болгон экен да. Тиги Бакай байкелердин айылындагы окуучулар ошол Чыңгыз Айтматовдун ошо кыш мезгили экен, жанагы китептери боюнча конкурска катышмак экен да. Анан ошол конкурс боюнча Айтматовдун жанагы 10 томдугу жаңы чыккан мезгил экен да. Анан ошол китепти китепканада жок экен да, кыскасычы. Айтматовдун китептери жок экен. Алар агайлар ошо активдүү иштерди мектебине чейин, мектеби менин эсимде интеллектуалдык оюндарды буга чейин уюштуруп келген коомдук иштерди. Анан ошентип сурашат экен да, ошо бизге ушул китептерди алып бере аласыздарбы байкелер деп. Анан алар ойлонуп, ооба, биздин колубуздан келет. 2000-3000 сом деп анан алар ошентип түшүнүп, бизде демек китепке болгон талап бар, бирок китепканада китеп жок деген экен да. Неге? Анткени ал жакта мисалы азыркы чыгып аткан өңдүү түстүү китептер, мисалы сары, жашыл деген сыяктуу. Ал жакта библиотекада болгону китепканада баягы Союз маалында калган саргайган сары кагаз китептер экен да. Анан ошол китептердин ордуна бир жаңы китептерди алып баралы. Алар демек жаңы нерсени көрсө окуу талап болот деген экен да. Анан азыр ошол нерсе долбоордун негизги өзөгүндө азыр 300гө жакын жерде китепкана ачылды. Мунун китептерин эсептей келгенде 180ден ашуун миң да, 180 миңден ашуун китептер. Анан бунун акчалай наркын эсептеп келгенде, мисалы орточо баасы китептердики 250 алып койсок, балким 200 алсак 40 миллион сом экен да. Демек долбоор бул кулачын кенен эле жай деген ойдобуз. Анан буюрса деги максаттарыбызды коюп атабыз биз. Айылдардын баардыгына жетебиз, чет жактарга чейин жетебиз депчи. Анан буюрса биздин максат баардык Кыргызстандын булуң бурчуна, бул бир гана айылдагы эле китепканаларда эмес, бул аскер бөлүктөрүндө ачылып атат. Багыт кайрымдуулук фондунун алдында балдар үйүнө ачылат. Мисалы мекенде иштеген мекенге жардам деп мигранттар өздөрүнүн акчаларын чогултуп бияка балдар үйүнө китепкана ачып берип атышат да. Мисалы ушундай нерсе. Анан ыктыярчылар, биздин ыктыярчылар көчөгө 20 сомдон 30 сомдон куру сатып, алар дагы балдар үйүнө, каралар үйүнө китепкана ачып берип атат. Ушундай нерсе да. Кыскасы бул мен өзүм айылыма китепкана ачалам да, мисалчы. Мен мисалы өз айылыма китепкана, Айжол агай өзүнүн айылына, сиз өзүңүздүн айылыңызга ачаласыз да. Анан ошол балдар үйү, каралар үйү калып калат экен деп ушундай фонддорду түзүп, акчаларды чогултуп, куруттарды сатышып, ушинтип балдар үйлөрүнө, каралар үйүнө китепкана ачып, ал жерде конкурстарды уюштуруп берип, ушундай жүргүзүп атышат да. Азыркы тапта ушундай иш процесстер жүрүп атат китепканалар ачуу боюнча. Ошондо канча китепкана ачылды? Канча пайызын түзөт? 300 китепкана ачылды. Бул пайыз менен эсептегендеби кандай? Ошондо канчалык камтыды деген? Эми бул мынча айтканда биздин 40%-ин же болбосо 30%-ин десек болот да Кыргызстандын. Неге дегенде бул ооруканаларда дагы, балдар үйлөрүндө дагы, аскер бөлүктөрүндө дагы ар кандай жерлерде ачылат, ошого байланыштуу. Бир айсак болот, бир 30%, 40% камтыды десек болот да. Бирок сен негизи элдин баары эле жетти окшойт негизичи, көбүнчө эле. Анан жада калса орус мүнөз болсо айтасыз го, шаардык балдар депчи, алар дагы китеп окуп биз менен келип кыргызча окуп үйрөнүүлөрдү жүргүзүп атат да. Негизи биздин аудитория көбүнчө орус эмеде кыргыз тилдүү жаштар да. Ошого орус тилдүү жаштардын да келип бизге кошулуп аралашып атканы аябай сүйүндүрөт да. Анан негизи ошо өзүмдүн айылыма ошондой китепкана ачам, бул долбоордун бир мүчөсү боло алам дегендер кандай кылыш керек? Кантип ачса болот? Долбоорду ачуу оңой эле, мисалы эме болуш керек. Эң биринчи аларда каалоо болуш керек өздөрүнүн айылына. Анан муну ачыш үчүн биздин өзүбүздүн байланыш номерлер бар. Аларга кайрылат дагы эле. Анан жол жобосун сурайт. Биздин атайын жобо бар. Кайсын кандай кылып ачышат, кантип команда түзүшөт, кайсы жерге ачышат, кандай китептер менен ачышат дегелечи. Бизде атайын баардык жоболор бар. Ошонун негизинде анан биздин Instagram баракча бар, анан жолсо номерлер бар. Ошолорго кайрылып эле ачса болот да. Биз маалымат беребиз кийинирээк. Негизи ошо ачыш үчүн алгач ошо кайсы китептердин тизмеси барбы же
кандай китептерди алып келип башташат, кимден чогултуп башташат дегендей. Негизи бул өзү ачууда, мисалы эгер айылга жарыя кетти деп коелу. Мисалы мен өзүм айылыма бир адамдан бир китеп долбоорун ачылымын каалап атам да. Мен өзүм биринчи алгач команда түзөм. Мисалы айылдан чогулта тургандар, балким шаардан чогулта тургандар, балким ушундай да. Жарыялап, атайын биздин айылдык группаларга, балким Instagram баракча, социалдык баракчаларга жарыяга кетиребиз. Анан негизинде иш процесстер улам баштайт да. Анан негизи долбоордо өзүнүн мындай кайсы китептерди ачса болот деген азыркы тапта талап боло турган, окула турган китептердин списоктору бар. Ошол китептин списогун алып, анан ошол китептерди негизинде сатып алышат да. Мисалы бар ким китеп дүкөндөрдөн басма үйлөрүнөн же болбосо жаңы китептер, анан айылдагы берген китептерди алышат, жаңы китептерди талап коебуз. Мисалы бул жерде мисалы мектеп окуучулары үчүн мисалы математика же болбосо химия деген китептер алынбайт деген сыяктуучу, адамдар окуй турчу мисалы ошондой китептер алынат деген, керек боло турчу китептерди алабыз да. Ошого жараша анан иш жүргүзүп беришет. Ошондо ал ошол айылда жашаган жарандардан дагы чогултат, анан ошо айылдын тургундары шаарда жашаган же башка жакта жашагандардан да чогултушат. Ооба. Эми бул мисалы көбүнчөсүн ушул бизде анализ катары болду. Көбүнчө ошол айыл тургундары даанан көбүрөөк шаарда мисалы аны балдары же болбосо кандай десек, ошол айылды бүтүп кеткен байкелери же болбосо бир илимдүү билимдүүрөөктөр кеткен жүргөндөр көбүнчө салым кошот экен да. Неге дегенде алар ошол билим деген нерсени түшүнөт окшойт деген ойдо биздечи. Анан көбүнчө ошол жактардан жардам болот, акчалай жардам беришет. Анан ошолордон бирок эми айылдан деле көп жардам кылгандар болот. Мисалы эмоция катары айта кетели. Мисалы Таласта бир айылда ошо бир эле китепканасы жок экен да, мисалчы. Ар бир айылдын өзүнүн айылдык китепканасы бар, анан мектеп китепканасы бар да. Анан мектеп китепканасы бар экен, анан айылдык китепканасы жок экен да. Мектепке киргенден айыл эли уялат экен да, мисалчы. Анан алар ушу маселени көтөрүшүп, бизде кантип мектепке кирмей элек, ушундай өтүктөр менен деген сыяктуу кылышып, анан айылдагы ошол центр көчөсүндөгү бир мектеп бар экен. То есть мектептин жанында бир комок бар экен да, магазинчи. Ошол жерде мисалы магазин кылбай уже китепканага берген да. Ушундай эмоциялар бар да, айыл эличи. Койлорун көтөрүп келип, муну кылсаңар болот деп пенсияларын көтөрүп келген апалар болот. Кыскасы муну элдик долбоор да, бул эл өзүн өзү каржылайт. Анан ошол берген апалар, мен акча бердим эле, 200 сом бердим эле, кандай китептер келиптир деп кызыгып айылдык китепканага барып ошо китеп алып окушат экен да. Азыркы тапта. Ошо сиз айтып аткан элдик долбоор десеңиз эстеп кеттим. Бул идеянын аркасынан, муктаждыктын аркасынан пайда болгон идея, андан жаралган долбоор. КМШ өлкөлөрүндө дагы эң мыкты долбоор деп танылган болуш керек, Ооба, сыйлык алган. Эң мыкты социалдык долбоор деп. Негизи КМШ өлкөлөрүндө сыйлык алып келишти, статуэткасы менен, акчалай сыйлыгы мененчи. Анан негиздөөчүлөрү, долбоор негиздөөчүлөрү көп деле айта беришпейт. Бул деле мисалы жанагындай бизде спортсмендер бар го, мисалы Азия чемпионаты, дүйнө чемпионаты десек болот. Мисалы бул эми билим жаатындагы бир чоң байгени алып келди десек болот да. Анан көбүнчө ушундай жерлерде мамлекет тарабынан ушундай иштерге колдоо болбойт экен да. Мен айтат элем, ушу суранат элем, балким ушул аркылуу көрүп аткан болсо, мамлекет тарабынан колдоо болсо, мисалы спортсмендерди колдойт го. Кадимкидей эле машина берип, президенттер балким чемпионатты утуп келсе, балким олимпиададан орун алып келсе деген сыяктуу. Ал эми канча деген окуучулар окуу боюнча мисалы олимпиадалардан 1-чи орунду, 2-чи орун, 3-чи орунду алып келип атышат. Аларга кандай көңүл буруу жок да, мисалчы. Жок дегенде аэропорттон тосуп коюп, мындай ошондой кол чабуу менен барышпайт деген сыяктуу. Эгер спортчулар болсо, аларга чапан кийгизип чоң нерсе кылат да. Муну менен биз эмнени айткыбыз келет? Биз айтабыз дайыма билимдүү коом гана ийгиликтүү болот, же болбосо биз алдыга озгон мамлекет болот, билимдүү коомду, билимдүү жаштар түзөлөт депчи. Билимдүү жаштарга көңүл бурулбайт, спортчу жаштарга көңүл бурулат. Демек, биздин коом кандай коом экенин аныктап алсак болот деген сыяктуу эле ойдо. Чоң рахмат. Азыр Бекболсун аябай ийгиликтүү учурлар менен бөлүшүп кетпедиби? Жарандардын кайдыгер карабай, ага дагы өзгөчө мындай өнүгүшүнө салымын кошуп жатканы. Бул долбоорго күбө болуп жаткан адам катары дагы кандай мындай ийгиликтүү учур деп айта аласыз? Долбоордун ийгиликтүү учуру
мындай долбоордун аркасында кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп жатканына балким күбө болгонсуз ошолор менен бөлүшүп кетесиз. Кудайга шүгүр, долбоордун ийгилигин мисалы өткөндө Нарын район мэриясы атайын акчалай каражат бөлүп берди да. Ушул силердин долбоор бир китеп конкурс кылсын ушул Нарынга. Биз каржылап берели депчи. Бийлик бутактары да ойгонуп, алар дагы жардам бере башташты. Иштешели деп башташты. Бул чоң ийгилик да. Баягы үнүбүз ошол бийликке чейин жетип дегендейчи Кыргызстандан. Анан рахмат аларга да ошол кайдыгер карабай бизге көмөк кылып атканына, жакшылыкты жайылтууга жардам берип атканына. Андан тышкары долбоор Кудайга шүгүр долбоордун артынан деп билем. Мисалы тарыхында такыр болбогон айылдар, райондордун окуучулары ЖРТ тесттен алтын сертификат алып, мисалычы Акыл районунан ошол эле. Анан бул да биздин ийгилик деп билем. Анан долбоор азыр менимче бир билимдүү, изденген жаштарды бириктирип атат, ошол чоң ийгилик биз үчүн. Ошол китеп сынактарды айтып калбадыңызбы? Чындап эле китеп сынактары абдан көп уюштурулуп аткандай, анан байгелери дагы кызыктыруучу, чоң да. Анан бул бир жагынан окурмандарды китеп окууга шыктандыруу, тартуу үчүн болуп жатат да. Ооба. Негизи эле бизде ошол китеп жеткирип беребиз да. Анан ошол жеткирип берүүнүн максатында дагы алар китеп жеткирип койгондон кийин ал китепканада тура берет да, маселе да бар да. Анан окутуу деген маселе да бар да. Анан ошонун негизинде ар бир айылдарда, региондордо өз-өзүнчө ошол мисалы китеп окуу конкурстарын уюштуруп, бир жумага бир китеп тайм деген биздин конкурстарыбыз бар, мисалы Акылман лига деген интеллектуалдык оюндар. Ошолорду уюштуруп келишет да. Анан азыр мындан тышкары дагы ошол окурмандарга жайылтуу максатында, балким ошол китептерди аябай чоң пропаганда кылуу максатында китептерге машиналарды коюп, квартираларды коюп, чоң конкурстарды кылып атат да. Бул интеллектуалдык салым катары десек болот. Бул акыркы кездер ушул айтат элек, ушул долбоор чыккандан кийин дагы чоңураак аябай жайылып баштады же балким биз үчүн ушундай ой болуп атат деген ойдо да. Негизи окугандар анан көп эле атат, негизи эле көп жаштар. Мисалы мен эле өзүмдүн бир тууган карындаштарым, менинлерим окуп атканы мындай мен үчүн эме да, мындай кандай десем, көрсөткүч десек болот да. Өздөрү жүздөгөн китеп окуп талашып, үйдөгүлөр мурун китеп бетин ачпаган карындашың азыр китеп бетин ачып талашып окуп атса, бул анда сенин көрсөткүчүң десек болот деген ойду айткым келет да. Чын эле сынактар балким ошол сынакка катышыш үчүн окуп көрөйүн деп балким белегине кызыгып бир жолу окуса, андан кийин китеп окуунун рахатын сезип баштап, андан кийин дагы окуп башташына балким шарт түзүлөт. Ооба, китеп сен китепти ачсаң, китеп сени ачат дейт эмес беле? Ошол сыяктуу эле китепти ачкандан кийин ага канчалык берилип кетесиң, бул кандай десек, чудо творение деген сыяктуу да, китеп өзүнүн адын тартып алат десек болот. Сөзсүз түрдө биздин бир тааныш мугалим агай бар, палестиналык араб мугалим да, араб тилден берет. Анан а киши айтат да, мен 7 жашымда ушундай конкурс болгон, китеп конкурс дейт, Куранды жаттоо боюнчачы. Анан байгеси болсо $100 портфель экен, кожанычы. Анан аны аябай алгысы келчү экен, ата энесинин шарты жок. Анан ошол эмеси менен, мотивация менен, ошол стимул менен анан Куран жаттап, ошол чоңдор менен тең тайлашып утуп алган экен. Анан ошонун мисалы анын максаты Куран жаттоо болгон жок да, максаты портфелге жетүү болду. Бирок азыр чоң алым да, мисалычы. Ошол үчүн жакшылыкка себепкер бул дагы. Ошол бир республикалык деңгээлде дагы окуу деген долбоордун алкагында китеп уюштурган сынакты билем. Мектеп окуучулары 2-3 жыл катары менен ошо биринчи байгени жеңип алган учурлар дагы бар да. Анан негизи эле жогоруда ошо суусап турган жаштардын бар экени менен катары эле аларда дагы бир көйгөйлөрдү дагы санап өтпөдүңүздөрбү? Балким туура эмес багытка дагы сугарылып кетет дегендейчи. Негизи эле китеп окуудабы ушундай тармакта жаштарга мындай кандай сунуштарды айтат элеңиздер?
мисалы негизги максат катары биз азыр айтып атпайбызбы ошол китеп жеткирип берүү болуп атат. Эми азыр китепти окуу боюнча кандай китептерди окуйбуз деген боюнча иш алып барып атабыз депчи, мисалы агартуу тармагынан деген сыяктуучу. Анан ошол сыяктуу багыттар менен эле мисалы биз азыр китеп окугула муну окуш керек деген сыяктуу эмес, ошол китеп окууну адат катары биздин сиңирүү, мындай салтыбыз катары сиңиришибиз керек болот. Неге дегенде СССР убагында мисалы аталарыбыз өздөрүнүн айлыгынан балким бир тапкан акчасынан кадимкидей барып эле китеп сатып алчу экен да. Эми азыркы тапта бугу тагыраак айтсак, бир артка кайтсак, бир 20 жыл, 10 жыл мурун мисалы андай нерсе көрүнүш такыр жок эсе болчу да. Мисалы китептер сатып алуу же болбосо китеп чыгуу деген нерсечи. Мурун китептер 100 миң, миллиондоп басылып чыккан болсо СССР убагында, азыр болсо 1000 нускадан эле да. Демек азыр китепке талап аз-аздан болот десек болот да. Бирок эми азыркы тапта биз акыркы айтабыз, акыркы жылдары ошол китепке болгон талаптар жакшы жайылып атат. Бирок мындай айтча айтканда бул бир жакшы нерсени дагы жаман нерсеси да чыгат экен. Мисалы адамдардын эмгеги десек болот да. Мисалы бир китептерди алып эле сканер кылып эле чаптап эле бир кетирип атат десек болот да. Пираттык жол менен да. Бул дагы адамдын укугун бузуу тебелейт да, анын эмгегинчи. Биз ушундай нерселер менен күрөшүшүбүз керек болуп атат да. Качан билим жугат, сен адал нерсе менен кылганда дейт го, өзүңдүн ак эмгегиң менен кылганда дегенде. Анан айтат элек ушул жаштарга колдон келишинче бир такталган китептерди балким бир пират эмес, мындай автордун өзүнүн эмгегин баалап ушундай бир окусак, бизге сыйга сый дегендей, сарайакка бал дегендей эле бизге да ушунчалык баалдай болгон билимдер келет деген ойдот элек да. Азыр көбүнчө ушу менин көз карашым боюнча да, мындай көбүнчө көчөлөрдө пираттык китептерди сатып 100 сом, 200 сом деп эле ошол китеп окуп атышат, аябай китеп эметип атышат деп пайдаланып бизнес кылып атышат да, ушундай нерсечи. Тескерисинче ошол сон чыгарып жаткан агайлар бар, мисалы ким десек, Жаныбек агай, мисалычы, Кылыч самурайды чыгарыптыр, 10 миң нускада азыр чыгыптыр да. Бул талап демек 10 миң кишиге жеткен дейт. Агай айтат, бирок бизден башка да көчүрүп алып, сканерлеп, пираттык жол менен саткандар да бар экен да. Алар да 10 миң сатты болушу мүмкүн дейт да, мисалычы. Демек анда китепке болгон талап аябай эле жакшы, бирок кандай китепке болгон талап деген сыяктуу болуп атат да биздечи. Анализдеп, ошол критикалык мышление жок болуп атат да. Мисалы көчөдөн сурап калсаң, кандай китеп окуп атасың десем, 100 сомдон алып атам китептерди деп айтышат да. Анан деп анан ойлойсуң ошондой. Биз ошондой жаштарга да багыт беришибиз керек болот да. Ошол эле изилдөөлөрбү, сурамжылоолор жүргүзгөндө көп учурда бизде азыр жаштар кандай китептерди окуйт дегенде мотивациялык китептерге басымдуу кылышат экенин, ошолорду окуйт экени белгилүү болгондо китеп тандоодо эмнелерди эске алыш керек деп ойлойсуз? Негизи өзү китепке адамдардан сурасаң, күнүнө 100 бет окуу деп отурсуча, окуй элек адам 100 бет окуп алып, андан кийин окуусу келбей жүрөк айланып, ошол китеп жаап салат да. Ошол үчүн реалдуу бир кеңештер берип кетейин. Биринчиден, китеп окууда эмне кылыш керек? Китеп окууну бир илхам деп коет го, илхам келип каалап, мисалы бир вдохновение деп коет го орусча. Бир эргүү келип анан ыр жазасың, ошол сыяктуу эргүү болуш керек сөз китеп окуудачы. Балким бүгүн эргүү келбесе, эртең окуңуз да. Эргүү менен окуңуз биринчиден. Экинчиден, китеп окууну адат кылыңыз. Сиз 2-3 күн окубай калганда кадимгидей сагынгандай болупчу. Сиз мисалы бүгүнкү пландоо кыласыз да, мисалы күндүк пландоодо китеп кошулбасын да. Неге дегенде китеп адат да. Ал адатты баары бир автоматтык түрдө кыла бересиң да. Тамак жегендей эле. Тамак жегендей эле. Экинчиси ошол адат болсун. Сосо тамактан кийин десерт катарга алып койгула дегендей. Ошондой сыяктуу. Үчүнчүсү болсо, китеп окууда баардык эле китептерди окуй бербей, мисалы сиз айтып атпайсызбы, мотивациялык китептер. Мотивация деген мындай экен. Жана кичинекей кезибизде кичинекей машинкалар бар болчу да. Артында жиби бар. Жибин тартсаң, 1,5 метр, 1 метр барат, зуз деп токтоп калат да. Анан кайра барып тартыш керек. Мотивациялык китептерди ошондой деп элестеттим да. Бир мотивация аласың, анан бир аз барып өчүп каласың. Анан кайра да бир китеп окуйсуң, анан бул кадимкидей бир байланып каласың дегендей, ошол мотивация. Ошол жок, мотивация жок, эчтеке кыла албай каласың.
негизи адамдын өзүндө болуш керек экен, өнүгөм, каалайм, кылам дегенчи. Ошон үчүн китеп окууда да туура китепти окуш керек. Мен көп жаштарга, окуучуларыма да айтам, силер ушул бир адамдан бир китеп чыгарган жана топ 10, топ 20 деген китептерди эле окуй бергиле, өкүнбөйсүңөр депчи. 4-чү сунуш кеңеш ушул. Анан дагы бир сунуш айта кетейин китеп окуу боюнча. Китеп окууда жанагы Бекбосын айткандай, китеп окууда китеп окуунун форматы мисалы сөзсүз эле кагаз китеп эмес, балким бирөөгө каалаш мүмкүн, аудио китеп депчи. Балким бирөөгө каалаш мүмкүн, ошонун фильмин көрөм депчи. Эч мындай атайын бир жалаң гана кагаз китеп окуш керек деген талап жок да. Өнүгөм десеңиз жанагындай роликтерди көрүп деле өнүгөрүңүз деген сыяктуучу. Сиз жана эргүү келгенде окуш керек дегенде дагы бир нерсени эстеп кеттим. Мисалы, бош убакытта китеп окуш керек деп, бош убактыңды эмне менен өткөзөсүңүз? Китеп окуу менен деп биз көп айтабыз го, анан антпей китеп окууга убакыт бөл депчи. Ошон үчүн жакшы айтып кеттиңиз окшойт. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда кыскача сиз кеңештериңизди айтып койдуңуз окшойт. Китепкөй адам катары адатка айландыруу үчүн кандай кадамдарды кылып баштаса болот, кандай сунуштарыңыз бар? Негизи эле адаттар 21 күндө калыптанат экен да, мисалчы. Анан мен өзүм мурун деген ушундай китеп окубаган бир спорт чөйрөсүндө жүргөн жаштардан элек да. Анан кантип ушул китеп сиңип калганы бизге мындай болду. Бакай байкелерден көрдүк, анан ушундай бизге ичке кирди да, ушундай билим алуу деген эле китеп бизге эмне үчүн керек экенинчи. Анан биз ошол мага кеңеш берген ушул 21 күн адат кылып окуп көр деди. Уйкуң келип атса жаап кой. Эгерде бир 15 күнүнүн бир күндө мисалы 15 беттен оку, эртең 1 бет кош кой, 16 бет кылып кой депчи. Анан китептерди тандап атканда дагы ошо мазмунуна карап деген болчу да. Анан биз да ошо мазмунуна карап, анан кандай китептер көбүнчө ошол кызыктуу китептерди, адабий китептерди алып окуйбуз. Анан кеңеш катары айтат элем, ошол бир эгерде китеп окуп атып уйкуңуз келген болсо жаап коюңуз. Анан китепти дайым бир жаныңызда чөнтөгүңүздө алып, же болбосо колуңузда салып жүрсөңүз дейт элек да. Эгер окубасаңыз деле десеңизчи. Неге дегенде ал сени ауран катары тартат экен да. Ой, менин чөнтөгүмдө жүрөт, жөн эле жүрөт го, бир окуп коеюнчу деген сыяктуу нерсе катары дагы мындай биздин башыбызга ушундай сигнал келет экен да. Анан айтат элем, ошо китеп дайыма жаныңызда болсун. Анан китеп окугандан кийин дагы бир маалыматты, алган маалыматыңызды башка бирөөгө сөзсүз түрдө бөлүшүңүз. Аны өзүңүздүн ичиңизде эч качан сактап калбаңыз деп айтат элем да. Бирөөгө айтып бериңиз, же болбосо күндөлүк катары алып жазып коюңуз да. Мисалчы китеп окуп атканда ушинтип айтат элем да. Анан бир чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Китепти дайыма жаныңа алып жүрүү дегенде жакшы кеңешти айттыңыз. Сиз айткандай эргүү келип калган учурда китеп жок болуп калса эмнени окуйт болот, Чоң рахмат сиздерге убактыңыздарды бөлүп маек бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасында бир адамдан бир китеп долбоору туурасында, китеп окуу маданиятын жайылтуу боюнча сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда Агартуу академиясынын жетекчиси мугалим Айжол Үсөнкан уулу жана бир адамдан бир китеп долбоорунун ыктыярчысы Бекбосын Марат уулу болду. Эфирди мен Айгерим Котбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор. Өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.